Жана убада кылгандай кондитер мээрим Жайлообекова даптаяр. Анткени сонун даамдар менен келип калган экен. Биз билесиздерби, дасторконду жөн эле колдон келишинче жасап койбостон аны көрүктүү кылсаңыз да огош бетер коноктордун маанайы көтөрүлөт. Аларга болгон сый урмат да күчөйт. Саламатсызбы мээрим, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кудматыңыз менен? Саламатсызбы? Рахмат, бизде таң эрте биздин мындай эме табитибизди ачып, ысык чайыбыз азыркы учурда кайнап турган мезгилинде, азыр Кудай буйрса биз ушул сиз жасап келген таттуулар менен чай ичебиз. Бирок ага чейин эмне жасайбыз? Өзүңүз менен кошо ала келгенсиз. Азыр мен өзүм менен кошо торт ала келгем. Жана бул жакта кекстер. Азыр биргеликте кооздойбуз. Бул жакта негизи өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кооздой берсеңиздер болот. Кулпунай, бул жакта карагат, ушундай шоколад печеньялары бар. Буну болсо вареный сгущенка менен эле кооздоп коебуз. Буну болсо магазинде сатылат. Жакшы. Мен жардамчы болоюн. Болгону бир эле колума колгапты кийдим, демек мен бир колум менен жасасам болот экен. Кулпунайды ар кандай тизе берейин анда. Мээрим жардам берип койсоңуз алгач көрсөтүп. Өзүңүз каалагандай. Негизи ушул кооздоодочу Нурдөлөт мырза, токтоп калыш керек да убагындачы. Убагында токтоп калбасаңыз. Аябай мындай скромныйраак кылып кооздогонго аракет кылыш керек. Жакшы, анда мен кооздай баштайын. Мээрим, айтсаңыз, мынакей бул сиз жасап жаткан кекс, ичине азыр ичине мен вареный сгущенка салып жатам. Бул кошумча да даам берет. Жана көрүп берет десем болот. Азыр ушинтип кооздоп алабыз. Негизи бунун ичине өзүңүздөр каалаган начинканы дагы колдонсоңуздар болот. Кондитерликте качан мындай өздөштүрдүңүз? Өзүңүздүн мындай кондитер экенин деп, алгачкы дегустаторлор кимдер болгонун айта кетсеңиз. Мен негизи кондитер болгонума 1 эле жыл болду. Буга чейин өзүм башка жумушта иштечүмүн да. Башка кесиптер кылачыңыз беле? Анан декретте отуруп калып, анан үйдө аял киши жөн эле отура бербеш кеткенде, отурган адам ар кандай ой келе берет, аял зат. Депрессия деп коебуз. Депрессияга түшөт. Нурдөлөт мырза угуп атасызбы? Угуп атам. Аял киши негизи эле үйдөн бирдеке менен алектенип туруш кеткен да. Анан аял үйдө отуруп калганда окуп турса, дагы мындай балдарына дагы туура тарбия берет дегендей, үй бүлөсүнө. Ошол себептен мен дагы жөн эле отуруп калбастан колуман ушул таттууларды жаралат экенин өзүм урдаат эле сезчүмүн да, кичинекейимден беричи. Бирок негедир мындай маани бербечүмүн да. Может мен ал башка кесиптин ээси болгондон ушу менен эле кетем дечүмүн да. Анан үйдө отуруп калганда ушуларды жасап, сатып калдым ошо. Келиндер дагы үйрөтүп турбайсызбы? Татуураак бышырууда. Азыркы учурда онлайн аябай эле өнүп кетпедиби? Баары эле онлайн аркылуу болуп жатат. Онлайн аркылуу азыр менде 2000ден ашык эжилер окушат, билим алышат. Кирешеге да чыгып жатышат. Кондитерлик кесипти өздөштүрүү оңойбу же жеңил? Мисалы үчүн кээ бир айымдар болот, мисалы үчүн камыры көтөрүлбөйт же ачыбай калат, мындай. Камыры менен дагы иштөөнү билиш керек да. Ооба, кондитерлик кесип бул, кондитерлик бул айтылыш оңой болгону менен, бирок ар бир нерсени өздөштүрүп кетиш бул кыйын эле. Мен үчүн аябай эле кыйын болгон. Бисквиттерим окшошпой калган, тортторум окшошпой калган. Окшошпой калганда бекитип койчумун. Билемин. Анан өзүнчө эмнеге бекитип коет элеңиз? Анткени баягы уят болбоюн деп элечи. Сен колуңан келбейт, эле койчу дешчү. Анан мен жок деп эле тырышып эле жаза берчүмүн да. Анан көбүнчө алар уктаганда жазачумун да. Окшосо эртең менен алып чыгам. Осы тийгиле деп мактанып. Окшошпой калса ошо боюнча түн менен кошо кетет. Акырын пакетке оройм дагы, эшик ачып акырын эмелерге берип койчумун. Күчтөргө. Ушунча да ушундай да болобу? Бисквиттерим обычно окшошпой калчу. Эмне үчүн бисквит деп калдыңыз? Мисалы үчүн торт жасоодо бисквит, мисалы үчүн торт мындай көтөрүлүш керек, мындай кандай деп коет, мындай ачыган камырдай болуп мындай көтөрүлүш керек да. Ал эмне үчүн кайсы учурларда көтөрүлбөй калат бисквит? Бисквит бизде эгер техникасын негизи эле баардык нолардын баарын техникасы менен жаза алат да, рецепт мененчи. Эгер биз техникасын трамез кылып койсок, же болбосо духовкабызды трамез иштетип алсак, же болбосо биз колдонуп жаткан азыктарды эле трамез колдонуп алсак, бисквитибиз көтөрүлбөй калышы мүмкүн да. Анан мага мурда ошо окуп жатканда негедир
ошого маани бербей эле зээрчүмүн да менчи таразасы жок эле көз өлчөм мененчи негизи көз өлчөм деген ошо кондитерлик жакта болбош керек да сөзсүз түрдө тараза болуш керек көз өлчөм менен салып берсем ошо менин булочкаларым окшошпой жатат көз өлчөм деген нерсе негизи кондитерлик нерседе болбойт да анткени окшошпой калышы сен жакшы результатка жетиш үчүн сөзсүз түрдө бизге тараза анан рецепт менен иштешибиз керек Сиз кексти кооздоп койдуңуз окшойт өзгөчө шоколад сгущенка менен көрсөтүп көрсөңүз аябай даамдуу болот бул дагы азыркы учурда ушуну дагы окутуп жатам эжелерге даамдуу болду болгон жокпу менин шегим бар бирок аны мен өзүм билип көрсөм болот да мынакей карап көрүңүздөр чай демдебейлүү ооба сиз чай демдеп көрүңүз мен болсо бисмилла деп кекстин даамын көрөйүн мен кооздогон торт кандай болуптур сиз баа берип турсаңыз сонун болуптур өзүңүздөр эле көрүп жатасыздар мындай эч кандай лишний жок да бүт баары аккуратно жакшы жасалды жанагы өмүр бою кондитер болуп иштеп жүргөндөйсүз го Нурдолет мырза мисалы үчүн мен жасала алмам сөзсүз түрдө бир жери тура эмес болуп калмак да кылдаттык мамиле керек экен кондитер болуу дагы бир кондитер болом деп жаткан биздин жаштарыбызга кандай кеңеш берет элеңиз сөзсүз түрдө билим алыш керек сөзсүз түрдө билим анан бизге көбүнчө көп жазышыбыз керек да анткени канчалык көп жазасаң ошончалык көзүң да көнөт да бул жерден токтотуп коюшум керек кой буну мындай кылып жазышым керек деп тажрыйба керек делет сөзсүз түрдө жана окуш билим керек да анан азыркы учурда ушундай торттор актуальный болуп атат жана ушундай кооздуктарда мындай мурда аябай прям ызы чуу кооздолсо азыр ушундай аккуратно болгон торттор актуальный фантазияга жараша анан сөзсүз түрдө бул фантазияны дагы анан мээни да иштетет экен да жасап жатып мээни иштетесиң буну кандай кылсам болот бул жакты мындай кылып койсом болот деп өзүңчө уже жасап жатып ойлонуп баштайсың да азыр мага бир жакшы идея келди Мээрим айым сиз угуп жатыпчы ушул тортту кооздоодо мен ойлойм балдарга дагы кошо өзүбүз менен үйрөтүшүбүз керек экен да анткени алар кызыгуу менен кооздосо керек мен балдарыма негизи үйдө отурганда сөзсүз түрдө жасатам да пицца зайыбыз адеге зайыбыз бирок алардын ушунчалык колдору кыймылдаган сайын ой жүргүлүктүүсү да өзгөрөт да апа бул жагын монтип кооздобойлу апа бул жагын мынтеле депчи бул балдарга дагы аябай жакшы да анткени мээсинин өнүгүшүнө жардам берет анан нандан жасалган чабыраны көрүп атабыз корзинаны өзгөчө жасалыптыр бул кандай ыкма менен жазылат же караңыздарчы кандай айымдын колунан баардык нерсе келет негизи мындай эмес болсо көңүлү болсо өзүбүз аракет кылсак эле тырышып эле баарына жасасак болот да негизичи жалкоолук болбосо эле а то жалкоо болсок баарын таштап коебуз айым мындай дейт экен кечээ бир жакшы сөз окуп калдым Нурдолет мырза айымдын маанайы жакшы болсо тамак жасайт дейт маанайы жок болсо жейт дейт кана эми чогуу дамдап көрөлү мен булочкадан дамдап көрөйүн булар начинкасындагы өзүбүз буштак менен жасалды бул буштак менен кана мен өзүм негизи жакшы көрөм буштак менен караңыздарчы кандай экен бул эрте менен жасалды чабыранын жасалышы кандай камырды эле мишке салып койгон жок бул дагы ачытылат булочканын камырынан эле ачытылып буну болсо отдельно мындай өзүнчө бир идиш болот идишке көмүлүп алып духовкага бышат буну болсо өрүп бышырып алабыз да анан эң аягында мынтип чогултуп коебуз бул жагында зубочистка бар ошо менен бул жагын эки жагын мынтип бириктирип коебуз буну көбүнчө тойлорго жакшылыктарга көп алышат бул кичинекей торт дагы өзгөчө бул ооба бул буштактан жасалган пирог десем болот аябай даамдуу ушундай кооздукта кооздоп койгон бул жакта болсо азыркы учурда дагы капкейки аябай буйрутма жакшы көп түшөт да буну да өзүңүздөр каалагандай кылып кооздоп алсаңыздар болот ар кимдин өзүнүн табитине жараша да булочка жактыбыз даамдуу экенби абдан даамдуу экен Айсым Радилаев айткандай тилиң жутуп алдың дейт могу жерде кооздоп койсом болобу Нурдолет мырза убагында токтоп калыш керек бул жерде убагында сиз буну кошуп ооз тийип койсоңуз болот ошо менен жок Нурдолет мырза эме азыр эме диетада орозого даярданып атабыз дейт бул дагы өзгөчө жасалыптыр баягы жүрөк жөнүнүн формасында карап көрүңүздөр кандай кооздук достор сонун айылдагы апамдын булочкасы эсиме түштү да абдан даамдуу болуптур бир караганда бул печеньеге да окшошуп кетип атат бул негизи медовый да балдуу торт бал торту бул эмесине курамына бал кошулат бул азыркы сиздер жеп жаткан бал торттон эле жасалат да только бул корж медовый торт мисалы бир торту жасоодо канча убакыт алып болот
бир тортtu жасаш үчүн менин 1 күндүк убактым кетет да. Бисквитти бышырам, ал 4 саат холодильникте туруш керек. Негизи 8 саатка чейин туруш керек. Андан кийин чогултамын. Чогулткандан кийин дагы 8 саат холодильникке жиберем. Эртеси күнү анан кооздоп, даярдап анан жиберем. А эмнеге бышкан көрчтөрдү холодильникке жөнөтөт? Сразу биз эгер ошол кезде кезе турган болсок, ал бисквит деген өзүнө да жакшы келе элек. Анан кийин аябай иштеп атканда ыңгайсыздыкты жаратат да. Эгер кичине тыныгып калган бисквит болсо, биз аны менен оңой иштейбиз. Жана ал өзүнө дагы өзүнчө бир даам чыгат да бисквиттен. Анан ошон үчүн баардык техникасы менен жасаганга аракет кылам. Ошо 1 күн убакытты талап кылат. Анан дагы ар кандай кооздуктары бар. Азыр ар кандай кооздуктар жаралып жатпайбы, алар дагы бир жарым күндүк убакыт алат. Баягы даамдуу болсун, торт таттуу болсун деп эле кээде ашыкча кошуп ийет да, ошо туура эмес. Кошуу дагы торттун даамсыз болуп калганын алып келет болуш керек. Ооба. Негизи мен негизи эле клиент өзүмдүн кардарларыма айтам, мага жаккан тортту өзүм аларга сунуштайм да. Ушуну алыңыздар, бул ушундай сочныйраак, буну жесеңиздер өкүнбөйсүздөр деп мен дайыма өзүмдүн тортторумду, өзүмө жаккан тортторду кардарларыма сунуштаймын. Ошо. Кардарлардын биринчи талабы эмне болот? Көркүнө маани беришеби же даамынабы? Меники көбүнчө ошо көркүн сурашат да. Ушун мондай кооздоп бериңиз деген. Ичине маани берген деле кардарлар бар, бирок көбүнчө сыртына маани беришет. Сырты кооз болсун, ошонусу депчи. Азыр мен мындай байкашымча көбүнчө мындай тортторду мурда буйрутма менен бергенде мындай чоң торттор дүкөндөрдө да көп көрүп калат элем. Бирок азыркы учурларда биз жана коронавирустан кийин туура тамактанышыбыз керек экенин билип калган окшойбуз. Мындай тортторду чакан мындай сатылып аткандарын көрүп калдым дүкөндөрдө. Ооба, мурда чоң торттор болчу да. Азыр болсо кичинекей 18 диаметрлик, 16, 20 ушулар актуальныйраак да. Көбүнчө ошону буйрутма беришет. Мурда аябай чоңду. Ооба, тортторду буйрутма берет эмес белек. Жакшы, Мээрим айым, биз сизге эмне кылайбыз? Колуңуздар көрбөсүн. Рахмат. Бул дагы өзүнчө бир чыгармачылык сапарыңыз узак болсун. Дайыма ушундай таттуулар менен бизди сүйүнтүп жүрө бериңиз. Жашообуз ушундай таттуулардай таттуу болсун. Чоң рахмат сизге. Эң сонун ушундай көргөндө көз гана кубанбастан, курсак гана тойбостон бири-бирибизге ушундай жакшы маанай тартуулай берели. Сиздин дасторконуңузга береке, чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздердин жамаатыңыздарга да чоң рахмат. Келаткан Рамазан айы майрамыңыздар менен баарыңыздарга кыргыз элине тынччылык, бейкучулук каалайм. Жана ар кимдин үйүндө ушундай нандар болсун. Баарыңыздарга тең чоң рахмат.